Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын бирден-бир маанилүү тармагы билим берүү системасы экенин эске алып, ошондой эле билим берүү жана тарбия жумуштарынын маанилүү ролун эстен чыгарбай, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2008-жылдын 5-февралындагы номер 36-токтому аркылуу октябрь айынын 1-жекшемби күнү жыл сайын мугалимдердин профессионалдуу майрамын белгилөө күнү деп кабыл алынган. Мугалим кандай гана ардактуу сөз. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскербеген кесип. Анын педагогикалык акыл токтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана жаш баладай жумшак баяу көңүлүн, бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Баарыбыздын башат тамырыбыз, асыл ой тилектерибиз, жетишкен ийгиликтерибиз биринчи кезекте мектеп менен байланыштуу. Элибиздин рухий байлыгы мектеп аркылуу калыпка салынары белгилүү. Андыктан адамдардын жан дилини, илим билим нурөөнүн сээп, жаркын максаттарга үндөгөн мугалимге кандай алкыш айтсак да жарашат. Кымбаттуу ага-эжелер, кесиптештер, бүгүнкү сиздердин кесиптик майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Мугалим аруу дүйнө балдарга агай эже дедиргер, билбегенин билгизип, билим балын жедиргер, мактоо сага мугалим. Эне атадай кан көрүп, эресеге жеткирген, күлмүн көздүү бөбөктү гүлдөй сылап өстүргөн, алкаш сага мугалим. Көптү үйрөткөн, ойлонтуп калган сүйлөткөн, адептүү бол деп арубак, айканы кетпей жүрөктөн, мугалим эжем алдайын, актасам дейм эмгегин. Мугалим болот мөмөлүү дарак, мугалимдин тарыхы бар чексиз барак, талыкпастан окуучуга билим берип, эң алгачкы мугалим сабат ачат. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен урматтуу мугалимдер.